Дүйнө элин кооптондурган коронавирус илдетин алдын алуудагы аракеттер Таласта күчөтүлүүдө. Бул вирустун андан ары жайылып кетпеши үчүн медицина кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатат. Бүгүнкү күндө Талас облусундагы абал тууралуу кийинки материалда сөз болот. Бүгүнкү күндө облустагы медицина кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Обсервацияда жаткырылган адамдардын абалын текшерүү менен коронавирус илдетин аныктоочу экспресс-тесттер аркылуу анализдерин алышууда. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан адамдардын баарынын состояниясы жакшы. Бир дагы адам ушул клинический проявление деп коет, андай менен катталган жок. Бардык мекеме уюм жетекчилери ушул саламаттык сактоо кызматкерлерине ушул илдетти жугузбоо үчүн бүгүн күчөтүлгөн режимде мына окутуулар дагы жүрүп атат. Учурда обсервацияда 28 адам жаткырылган. Ал эми үй карантининде 973 адам бар. Булардын баарынан экспресс-тесттер алынып, анализдери таза чыккан. Жалпы болуп облус аймагындагы 2391 жарандан экспресс-тест, ал эми 1325 жарандан ПЧР-тест алынып, коронавирус илдети аныкталган эмес. Өткөн жумадан бери саламаттык сактоо министрлиги дагы ушул анализдерди тез чыгарып бергенге аябай күч аракеттер жумшап атат. Бүгүнкү күнү Талас облусу боюнча ПЦР менен 830 тесттин жыйынтыгы чыкты, баары отрицательный. Анан 513 анализ бүгүнкү күндө кезекте турууда. Учурда Талдыбулак санитардык көзөмөл өткөрүү постунда жарандардын абалын текшерүүчү жай орнотулган. Мында атуулдар экспресс-тесттер менен текшерилет. Болжол менен 15-20 мүнөттүн ичинде анализди аныктап беришет. Буга байланыштуу облустук үй бүлөлүк медицина борборунда болжол менен сырттан келгендерден күнүнө 3-4 киши анализ тапшырышууда. Бул багытта ыкчам бригада кезектешип, атайын анализ алуучу жайда иш алып барып жатышат. Буга чейин болсо күнүнө 10-дан 20-дан ар кандай болуп алып атканбыз. Так как башка жактан келгендердин Талас шаарынан өз үйүнө барып алып аткан болчубуз. Анализине пока баарынкы эле отрицательный чыгып атат. Буюрса жакшы эле. Коргонучу кийим каражаттары менен биз полностью камсыз болгонбуз. Бир кишиге 4төн формаларыбыз бар, өзүбүздүкү огуштуруп кие тургандай болуп. Бүгүнкү күнгө чейин облуста коронавируска чалдыккандар катталган жок, бирок айтылган санитардык эрежелерди туура сактап, үйдө болууну эстен чыгарбоо зарыл. Мерим Азимжанова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.